23 февраль Атамекенде коргоочулар күнүнө карата Баткен шаарында волейбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. Бул мелдеш спорттун калыптанышына жана өнүгүшүнө чоң салым кошкон инсан Тажидин Таабалдиевдин жаркын элесине арналган. Самалык Баткен шаардык мэриянын өкүлдөрү, спорт комитетинин мүчөлөрү жана Таабалдиевдин жакындарынын катышуусунда болду. Иш-чара Баткен шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан уюштурулган. Спорт бул жашоонун булагы. Спорт менен алектенүү ден соолукту бекемдеп, сергек жашоо тартуулайт. Ал эми бул оюнда ар бир командада 10 оюнчу, бир өкүл катышты. Мелдеш кызуу жүрүп, командалар мыкты оюн көрсөтүштү. Самалыктын башкы максаты жарандарды, анын ичинде өзгөчө жаштарды спортко чакыруу, аларды ар багыттуу өнүктүрүү багытында уюштурулган. Иш-чаранын катышуучулары эң алыскы делген Жалал Абад облусунан бери келген жаштар болду. Ал эми оюндун соңунда жеңүүчүлөргө арналган ардак грамота, медалдар, ошондой эле акчалай сыйлыктар тапшырылды. Буга чейин 97-жылдан бери 2004-ге чейин өзүбүз өткөзүп келгенбиз. Ondan keyin демилге менен мэрия өзүнүн депутаттар колдоп, өзүнүн календарына киргизип, ошол жылдан бери мэрия өткөзүп жатат ушу турнирди. Мэриянын жамаатына чоң рахмат айтабыз, ыраазычылыкты билдиребиз. Ушунчалык уюштуруп, вес республика боюнча волейболдун катышуучуларыны уюштуруп, ушул жерге уюштуруп, волейбол турнирин өткөзүп жатат ушул жылдан бери, 2004-жылдан бери. Чоң рахмат жамаатыга. Рахмат айтабыз. Ушу турнир жакшы өтсүн, күчтүү жеңсин. Рахмат.